Саламатсыздарбы, урматтуу менин угармандарым. Жашоо окуялары каналына кайрадан кош келиңиздер. Баарыңыздар амансыздарбы? Анда эмесе айылдагы сырдуу үй аттуу чыгармамдын экинчи бөлүгүн назарыңыздарга сунуштайын. Түн ичиндеги коркунучтуу окуядан кийин Шырзот бир да секундда көз жума алган жок. Төшөктө жатып алып, бирде чоң атасынын сүрөтүн, бирде колдогу эски карта менен күндөлүктү карап чыкты. Күндөлүктүн ар бир бети ачылбаган табышмакка толгон эле. Таң агарып атканда Шырзот булак карыя айткан айылдагы эски булак тарапка карай жол алды. Көк сайдын четиндеги бул булак айылдын эң байыркы жери болуп саналчу. Булактын айланасы чоң-чоң таштар менен жана кылым карыткан кары кайыңдар менен курчалган. Шырзот жакындап келгенде булак карыя ошол таштардын биринде ойлоп отурган экен. Ассаламу алейкум, булак ага, мен келдим. Эми мага баарын ачык айтып бериңиз. Чоң атам менен Сабырбайдын ортосунда эмне болгон? Булак карыя ооруш көрүп, таягы менен жерди чийип: "Валейкум ассалам балам. Олтура кой. Сага бул чындыкты айтуу мен үчүн канчалык оор болбосун, мезгил жетти окшойт." Анда булак карыя сөз баштады. 20 жыл мурда чоң атаң Алымбек экөөбүз дал ушул булактын түбүн тазалап жатып, байыркы таш кутун таап алганбыз. Кутунун ичинде тиги сырдуу үйдүн картасы жана 2 чоң жез ачкыч бар эле. Чоң атаң казынаны айылдын жыргалчылыгына, мектеп, оорукана курууга жумшайлы десе, Сабырбай аны өз капчыгына басууну каалады. Сабырбай түндө келип, чоң атаңды коркутуп, казынанын картасын жана биринчи ачкычты тартып алган. Бирок ал экинчи ачкычты кайда экенин билбей калган. Чоң атаң Алымбек экинчи ачкычты дал ушул булактын түбүнө катып, аны купуя сырын күндөлүккө жазып кеткен. Ал эми Сабырбай тиги үйгө казынаны издеп кирип, жер төлөдөгү тузакка түшүп калган. Ал жерден эч ким кайтып чыккан эмес. Шырзот булак карыянын сөздөрүнөн кийин колундагы картаны кайрадан ачты. Чындыгында эле картадагы кызыл сызык ушул булактан башталып сырдуу үйдүн жертөлөсүнө барып такалат экен. Булак ага, демек экинчи ачкыч азырда ушул булактын түбүндөбү? Ооба балам. Бирок ал ачкычты алуу оңой эмес. Аны алуу үчүн чоң атаң калтырган белгини табышың керек. Бирок эскертип коеюн. Эгер 2 ачкыч бириксе, сырдуу үйдүн эң төмөнкү кабатындагы жашыруун эшик ачылат. Ал эшиктин артында не деген сыр жана коркунуч бар экенин бир Кудайдын өзү билет. Бирок Шырзот корккон жок. Кайрадан тобокелге салууну чечти. Ал өтүгүн чечип, тунук, бирок муздак булак суусуна кадам таштады. Суунун түбүндөгү байыркы таштарды бири-биринен бөлүп издей баштады. Суунун муздактыгы сөөгүнөн өтүп жатса да, токтогон жок. Бир маалда булактын ортосундагы чоң кара таштын астынан бир металлдын жылт эткени көрүндү. Ал колун тереңге салып, сырдуу таштын астынан узундугу бир карыш келген, уймо чиймеленген, оор, жез ачкычты сууруп чыкты. Ал кубанычтуу жана таң калган үн менен: "Таптым, булак ага, таптым. Экинчи ачкыч ушул экен." Бирок Шырзот ачкычты колуна алары менен канаттуулар заматта учпай, асманды боз булут каптады. Алыстан тигил сырдуу үй тараптан катуу чакмак чагылып, жер титиреп кеткендей болду. Булак карыя ордунан туруп, чоочуп кетти. "Айттың балам." Экинчи ачкыч ордунан козголду. Эми тиги үйдүн ичиндеги сырдуу күч бизди тынч койбойт. 2 ачкыч бирикти. Эми качып кутула албайбыз. Күндүн көзү тутулуп, айылдын үстү боз булут каптады. Булактын муздак суусунан табылган экинчи ачкыч Шырзоттун колунда оор тартып турду. Булак карыянын "Эми качып кутула албайбыз" деген сөзү кулагында жаңырса да, Шырзот артка чегинүүнү каалаган жок. Чындыкты билүү анын чоң атасынын арбагы жана өзүнүн келечеги үчүн жалгыз жол эле. Көгүм кирип баштаганда Шырзот 2 ачкычты тең чөнтөгүнө салып, кайрадан сырдуу үйгө карай кадамдады.
Бул жолу ал жалгыз эмес болчу. Артынан булак карыя да таягына таянып ээрчип келе жаткан. Үйдүн короосуна киргенде шамал басылып, кадимкидей жымжырттык орноду. Шырзот түз эле жертөлөгө карай ылдый түштү. Жертөлөнүн ичи мурункудан да суук, нымжытык, катуураак уруп жаткан экен. Шырзот кирпичтен тизилген узун коридордун эң аягына чейин барды. Түндөлөрү угулган курулдаган үн дал ушул дубалдын артынан чыгып жаткан эле. Ал колундагы байыркы картаны ачып, фонарик менен кылдат карады. Картадагы акыркы белги дубалдагы чоң таш айкаш жыгачтын ортосун көрсөтүп турган. Шырзот колу менен дубалды сылап, бул жерде бул таш дубал эмес эле, бул катылган эшик турбайбы? Ал дубалдагы оймолонгон эки тешикке колундагы кош ачкычты салды. Биринчи ачкычты оңго, экинчисин солго бурду. Күтүүсүздөн кирпич дубал экиге бөлүнүп, ылдыйга карай терең капкара тепкичтер ачылды. Ал жактан ачуу эски кагаздардын жана чириген жыгачтын жыты бурк этти. Булак карыя артынан келип, калтыраган үн менен: «Балам, бул Сабырбайдын жашыруун казына бөлмөсү. Этият бол, балам», деп айтты. Бөлмөнүн ичи таң калыштуу экен. Бурчта дат баскан чоң сандыктар, байыркы куралдар жана алтын тыйындар чачылып жаткан экен. Бирок Шырзоттун көзү казынага эмес, бөлмөнүн ортосундагы темир желе менен тосулган чакан бөлмөгө түштү. Фонарикти ошол тарапка бурганда Шырзоттун да, булак карыянын да төбө чачы тик турду. Темир желенин ичинде эски жыртылган кийимчен, чаштар өсүп кеткен, арыктаган, сөөгү чыккан бир аял олтурган эле. Ал чырактын жарыгынан көзүн калкалап, калтыраган үн менен шыбырады. Сырдуу аял үнү бүтүп араң сүйлөдү. «Суу, бөгөт ачылдыбы? Алымбек, сенсиңби?» Шырзот аркага чегинип: Сиз кимсиз? Сабырбайдын үй бүлөсү кайда?» Булак карыя таягын түшүрүп жиберип, көзүнөн жаш агып жатты. «Кудай сактай көр. Бул Сабырбайдын кызы Зейнеп го. Ал тирүү, 20 жылдан бери ушул жерде бекинип жатканбы?» Жер астындагы муздак жан каптаган бөлмөдө убакыт токтоп калгандай болду. 20 жылдан бери жарык көрбөй, темир желенин артында кыйналып жаткан Зейнепти көргөндө Шырзоттун бүт денеси дүркүрөп кетти. Булак карыя тизелеп олтура калып, көзүнүн жашын тыя албай калтырап жатты. Шырзот токтоосуз түрдө колундагы оор ачкыч менен темир желенин кулпусун ача баштады. Эшик кычырап ачылганда Зейнеп ага карай кадам таштоого аракет кылды, бирок ал сыздыгынан жерге кулап түшө жаздады. Шырзот аны заматта жөлөп калды. Шырзот чөнтөгүндөгү бөтөлкөдөн Зейнепке суу ичирди. Аз да болсо өзүнө келген Зейнеп калтыраган колдору менен Шырзоттун жүзүн карап, токтоно албай ыйлап жиберди. Анын үнү бүтүп энтигип: Сен Алымбек байгеге абдан окшош экенсиң. Сен анын тукумунансыңбы?» «Ооба, мен Алымбектин небересимин. Зейнеп эже, сизди бул жерге ким бекиткен? Ошол каргашалуу түндө эмне болду эле? Атаңыз Сабырбай кайда?» Зейнеп көзүн жумуп өтмүштү эстеп айта баштады. «Ошол түнү атам Сабырбай менен Алымбек байке ушул казынаны тапканда, алардын артынан дагы бир киши аңдып келген болчу. Атам байлыкка көзү кызарып, Алымбек байке менен мушташа кетти. Алымбек байке казынаны айылга калтырууну каалап, атамды токтотууга аракет кылды. Бирок ошол маалда ошол үчүнчү адам капыстан пайда болуп, атамдын башына оор таш менен урду». Булак карыя өйдө туруп: «Эмне? Үчүнчү адам дейсиңби? Ал ким эле, Зейнеп?» Зейнеп көзүнөн жаш агып, булак карыяны карап: «Атам жерге кулаганда ал киши казынаны өзүнө алгысы келди. Алымбек байке мени коргоп, ушул жертөлөгө жашырды да,
Мен сени куткарганы кайтам деп тиги киши менен кармашып сыртка чуркап чыгып кеткен. Атам ошол күнү жан берди. Ал эми мени ушунча жылдан бери ачкадан өлбөш үчүн кимдир бирөө түн ичинде тешиктен нан менен суу таштап турчу. Шерзод таң калып, нан менен суу таштап турчу? Демек, сизди бул жерде бирөө камап турганын айылдагы дагы бир адам билген. Ооба, ал адам мени эч качан сыртка чыгаргысы келген эмес. Анткени мен анын жүзүн көргөм. Ошол күнү атама кол көтөргөн. Алымбек байкени айылдан кууп чыккан чыныгы кылмышкер ал. Ошол замат жертөлөөнүн жогорку кабатынан катуу кадамдар угула баштады. Жертөлөөгө карай кол чырагын жаркыратып, каардуу сөлөкөт түшүп келе жатты. Анын колунда байыркы аңчылык мылтыгы бар эле. Сырдуу кылмышкер катуу муздак үн менен: "Жетишет, бул жомок ушул жерден бүтөт. 20 жылдык сырды чогуу көрөрүңөрдү билгем." Шерзод менен Булак карыя аркага чегине түшүштү. Жарыктан кылмышкердин жүзү көрүнгөндө Булак карыя оозун жаба калды. Булак карыя: Сен экенсиң да, Жертөлөөнүн ичиндеги муздак аба андан бетер катып калгандай болду. Фонариктин жарыгы мылтык сунуп турган адамдын жүзүнө түшкөндө Булак карыя тизелеп кала жаздады. Чоң атасынын эң жакын досу, айылдын сыйлуу кадырлоосу эсен айыл башчы турганы баарына күтүүсүз сокку болду. Булак карыя үнү калтырап: "Эсен, сенби? Айылдын кадырлуу аксакалысың го. 20 жыл бою бул кылмышты кантип жашырып келдиң?" Эсен айыл башчы мылтыкты бекем кармап, каардуу жылмайып: "Ооба мен. Ошол күнү Сабырбай казынаны жалгыз ээлеп алгысы келгенде мен аны токтотком. Ал эми Алымбек баарын милицияга тапшырам деп чыкканда аны айылдан качууга мажбур кылгам. Ал казына Көксайдык эмес, меники болуш керек эле. Зейнеп менин жүзүмдү көргөн үчүн аны ушул жерге бекиткем. Бирок анын канына орток болгум келбеген. Тамак берип турчумун. Эми силер баарын билдиңер. Бул жерден эч ким тирүү чыкпайт." Эсен айыл башчы мылтыкты басууга даярданып калганда Шерзод тобокелге салууну чечти. Ал чөнтөгүндөгү оор жез ачкычты бүт күчү менен Эсендин кол чырагына ыргытты. Ок дубалга тийип, кирпичтер чачырап кетти. Бөлмө капкараңгы боло түшкөндө Шерзод Эсенге карай жолунуп барып, мылтыкты талаша кетти. Шерзод мушташып жатып энтигип: "Булак ага, Зейнеп эжени алып сыртка чуркаңыз, болуңуз." Булак карыя калтыраган Зейнепти колтуктап, капкараңгы тепкич менен өйдө карай чуркашты. Ал эми Шерзод бүт күчү менен Эсенди жерге жыгып, колундагы мылтыкты жулуп алды да качып бараткандарга кошула өйдө атып чыкты. Ал жертөлөөнүн капкагын жаап, үстүнө эски оор жыгач сандыкты коюп койду. Артынан Эсендин капкакты уруп кыйкырганы угулуп жатты. Алар үйдөн чуркап чыгаары менен Булак карыя чакырып жетишкен айылдык милиция кызматкерлери короого кирип келишти. Аз өтпөй 20 жыл бою катылып келген кылмышкер Эсен айыл башчы колго түшүрүлүп, колуна кишен салынды. Куткарылган Зейнеп дароо ооруканага жеткирилди. Ал эми жер астындагы жашыруун бөлмөдөн табылган байыркы алтын казына Шерзоддун чоң атасы Алымбектин керээзи боюнча Көксай айылына мамлекет тарабынан өткөрүлүп берилди. Ал каражатка айылга жаңы мектеп жана музей курула турган болду. Алымбек чоң атанын акаты кайтарылып, анын аброю айыл ичинде кайрадан калыбына келтирилди. Күндүн алгачкы нурлары сырдуу үйдүн чатырына түшүп жатты. Бул үй эми коркунучтуу эмес, айылдын тарыхын сактаган ачык имаратка айланган эле. Шерзод чоң атасынын күндөлүгүн кучактап, эски булактын башында жылмайып отурду. Сыр ачылды. Ал эми каргыш түбөлүккө жоюлду. Айылдагы сырдуу үй чыгармасы ушун менен аяктады.
Акыйкатты качандыр бир күнү сөзсүз жеңерине дагы бир ирет күбө болдук. Урматтуу угармандарым, бул окуя сизге жактыбы? Шерзоттун эркине жана чындыкка болгон умтулуусуна кандай баа бересиз? Каналыбызга катталып, лайк басууну жана өз пикириңизди комментарийге жазууну унутпаңыздар. Кийинки жаңы окуяларда көрүшкөнчө баарыңыздар амандыкта туруңуздар.